Исхак Разаков эс алуу убагына шаардын ар тарабынан 100гө жакын адам чакырылып, Рамазан айынын урматына белек кутуча таркатылды. Тамашачыны менен айтылгандай эле коробка оор, тамак аш азыктары таттуулар менен толтурулган. Sana birinci. Adın kim? Hey! Adın kim? Gelç. Adın kim? Gel. Gel. Ulan birinci. Kana karmaç. Karmay alasın mı? Ay молодец. Kana. Atın acele. Сартарбаева Бактыгүл. Акцияга катышкандар негизинен KG Group компаниясы жана анын жетекчиси Имамидин Ташевка кайрылып колдоо сурагандар. Арасында буга чейин дагы бир нече жолу жардам алгандар бар. KG Group ушу ишканасына чоң рахмат. Ушу былтыр дагы алганбыз, быйыл дагы алып келатабыз. Биринчи жолу алып атам, ушу ыраазычылык билдиребиз. Иштер илгери болсун, ден соолуктары жакшы болуп, тынч болсун, үй бүлөсү менен ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Ушу компаниянын иши өнүгө өтүн, өтө өтүн, ийгиликтер боло өтүн, дагы мындан ары ушу бизге окшогон муктаж адамдарды ар дайым ушундай белек беткектер менен берип жүрөсүн. Дагы бир жолу чоң рахмат, иштерине ийгилик. Улуу Рамазан күнүндө ушу алы жеткен балдарга алсыз адамдарды жоктоп, кубаттап, күч-кубат берип, жакшы ийгиликти келечекте жакшы болсун деп кубаттап жардам көргөзгөн үчүн ушу компания чоң рахмат. Элибизде да ушундай ийгиликтер боло берсин. Белгилүү болгондой, KG Group курулуш компаниясы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга колдоо көрсөтүү жагынан көп ишканаларга үлгү болуп келет. Мекеменин жетекчиси бул ирет өлкө ичинде миллионер эмес, миллиардерлер деле өтө көп. Ар бири жок дегенде 30-40 адамды өздүк камкордугуна алса, турмушта кыйналгандар аз болмок эле деген ниети менен бөлүштү. Бұл жылы мына коробкалардын саны 150-170ке чыкты. Буюрса 200гө да чыкчудай турат. Бүгүн да мына список менен келбегендер да бар экен. Мен бул бир жагынан баягы бир кыргыз жарандык, бир ишкердик милдеттен кутулуу максатында бул бир сыймык. Бирок баягы зейин кейиткен жагы да болуп атат. Ушул жылдан жылга кыргыз жарандар өзүнүн жоомарттыгына, мерттигини көрсөтүп, ар кими колунан келишинче жардам берип турса, ушундай үй бүлөлөр азайса, азайып отуруп деги эле жоголсо, жок биз ушул кайрымдуулук кылганга, жардам бергенге бир үй бүлө таппай калсак деп тиленет элек. Жеке ишкердин көпчүлүккө жасаган камкордугу эл тарабынан дагы жогору бааланып, ак батасын беришти. Акциянын максаты дагы ушул эле. Омин Кудайым, şu işiңерде ийгилик болуп, жакшылык гана күндөрдө, өзүң айткандай апат болбосун, жамандык болбосун, элдин жакшылыгына жараган жигиттерден болуп, ойлоп көрүп işiңерде ийгиликтер жүрө бергиле. Омин Аллаху акбар, келген элдер. Рахмат апа. Буга чейин Имамидин Ташев Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жаранга үй салып бергендиги эл арасында алкоого арзыган. Бул ирет дагы жеке маселелер менен кайрылып, жардам сурагандар болду. Жыйынтыгы жыл айланбай байкалат деген ишеничтебиз. Жылдыз Капарова, Улар Мужеев, жаңылыктар.